Assalamu alaikum, urmаттуу Desin TV kanalынын катталуучулары. Адаттагыдай эле саат 12-ге 5 мүнөт калыптыр. Ушул күндүн жыйынтыгын чыгарып коеюн деп сиздер менен. Ушул 11 май, демек 5 мүнөттөн кийин 12 болуп калат экен. Буга чейинки 11 май, ага чейинки 10 майда анча-мынча калып кеткен нерселер болсо, ушул интернеттеги популярный болуп жаткан баягы сөздөр менен айтканда хайп деп коюшат экен. Азыркы современный жаштар ошондой хайповый темалар эмнелер болуп жатат. Ошолор жөнүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Албетте интернетте абдан эле хайп болуп жаткан азыр ушул Чоң Казаттын айланасында Сыймык Жапыкеевдин жеке өзүнүн ушул ашканадагы берүүлөрүнүн айланасында абдан чоң коомчулукта элдин ичинде дүрбөлөң түшүп, ошолор баштаган идеяны колдошуп, көпчүлүк жигиттер, адамдар чын эле бир баягындай шамал жүрүп, коомдо адамдар өзгөрүүнү күтүп турган чагыбыз достор. Күтүп эле турбастан кандайдыр бир аракеттер азырынча ушул сөздөр менен болсо дагы, башка менен болсо дагы ошол тууну көтөрүп бара жаткан жигиттерге бир мындай күч бере турган сөздөрдү айтып, каалоо тилектерин айтып жаткандар болуп жатат. Ошону менен эле бирге ушул Сыймык Жапыкеевди колдон келишинче каеринен бир кармай калсак эме болот экен деп сындап, баягы Сыймык Жапыкеев өз айтмакчы аларды аябай силер фейк эме кылып жатасыңар. Элдер мага ишенгиле, биз баарын жыйынтыгын чыгарабыз деп ушул Сыймык Жапыкеев кайрылууну тез жасап, ушул өзүнүн социалдык барактарынан элдерге кайрылып жатат достор. Анан кайрылып эле тим болбостон мына бүгүн биз көрдүк ушул интернет эмелеринен, булактарынан, Facebook'тан ошол Чоң Казат кыймылынын жигиттери бүгүн Канат Хасанов деген жигит, ошолордун лидерлеринин, башчыларынын бири 5-6 автобусту алып келип, Тышкы иштер министрлигинин алдынан коюшуп, ушул баягы биздин Орусиянын ортосунда калган боордошторубузга боор оруп, ушуларды алып келели деп ошол чоңдордон уруксат берсеңер, мына баягы дистопливосун эле куюп берсеңер, биз өзүбүз барып ошол адамдарды алып келүүгө даярбыз деген чыныгы патриоттук, баягы мекенчилдик өзүнүн бир чоң жакшы сапатын көрсөттү. Бул дагы ушул Чоң Казат уюмуна чоң азыр өздөрү да абдан популярный болуп жатышат. Буга дагы бир чоң бир кошумча авторитет, бал алып берди деп айтсак жаңылышпайбыз достор. Чоң Казат уюму адаттагыдай эле ошентип жакшы обороттор менен бара жатат. Дагы эми кандай жыйынтыктар болот, аларды көрө жатарбыз. Элдин ичинде ушундай кимдир бирөөлөрдөн тыйынын алып, ушундай эме кылды деген бир маалыматтар болуп жатат. Дагы ар кандай эми баягы элдер билип билбей, көрүп көрбөй ар кандай сөздөрдү айта берет экен. Анын баардыгы кандай болгондуктарын эми азыр жаап жашырууга болбойт. Эгерде ошолор чын болсо, алар да бир күнү оркоюп чыгып калат. Эгерде ошол нерселердин баардыгы калп, куру жала боло турган болсо, бул нерсе дагы чыгып калат. Бирок ушул мына рабочий неделялар башталса, албетте коомчулук күтүп турат. Бул нерсе мындай ойдон калбайт болуш керек. Ошол Жумалиевди дагы сотко берсе керек. Ошол эле нерсеге берсин сотко, анан сүйлөшөбүз деп ошол Сыймык Жапыкеевдин өзү дагы кызыктар болуп тургандай бизге ушундай түр көрсөтүп жатышат достор. Кандай болсо дагы биз ийгиликтерди каалайбыз ушул жигиттердин ишине. Канчалык көп ошондой серий кардиналдарды калчылдатып эме болгон сайын коомчулукта бир резонанс жаралып, ушундай адамдар дагы, башкалар дагы бир талим-тарбия алып, башка кардиналдар дагы коркуп бир жакшы жыйынтыктарга келет деген ойдобуз. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов кайрылуу жасады. Ошол өздөрүнүн билим берүү комитетиндеги чогулушта коомчулукка кайрылуу жасады. Министрлер КГП, ошо күч структуралары, кечирип коесуздар, КГП деп ГКНБ жана милицияларга айтты. Деги эле ошондой баягы фин полиция иши кылып
Силер эмне карап турасыздар? Биринчиден ал мындайча кайрылды. Эмне себептен баягы биз жеке байлыкка, кандай жеке собственность, жеке менчикке кандайдыр бир адамдар ушинтип сөздөрдү таратып эле эме кыла берсе боло береби, бул эмне деген беспредел. Буга эмне себептен сиздер ошол ГКМдин төбөлдөрү башкалар чара көрбөйсүздөр? Эми Сыймык Жапыкеев тууралуу айтып атат биринчиден. Анан экинчиден ошону менен эле параллельный баягы адамдар жөнүндө ошо сери кардиналдардын ошентип талкаланып БКЧКсы чыкканына мен дагы туура көз караштамын. Бул жакшы башталыш дегендей кылды. Бул жагынан дагы, тигил жагынан дагы эки жагына тең калыс карап, ушулардын бир адилеттикке жеткенине жардам бериңиздер деп кайрылды. Адаттагыдай эле хейтерлер, эми биздин хейтерлерибиз ушул ким каяктан сүйлөп атып эле кылт этип бир адашып кетет экен. Айрыкча ушул тиги Икрамов Тазабектин сөздөрүнүн мурдакы эмелерине карап бир адашып кетсе, анан ошону айта калып коомчулукка чыга калсак дешип эле ушинтип карап турушат да. Бизде ошондой экенбиз да. Сындап эле ал кишинин иштеп жаткан иши башка, жакшы идеяны көтөрүп атабы, жаман идеяны көтөрүп атабы, ал жагын карабайбыз. Биз баягы сөзүн карап отурабыз да. Кайсыл жерден деп. Бирок мен ушул Тазабек Икрамовдун оюна толук кошуламын. Анткени коомдо мындай бир көз караштар болуп жатат. Бул жигиттер айтып эле атат, бул нерсе чынбы, калппы дегендей баягындай бир кооптонуу, ишенбөөчүлүк, ушундай көз караштар дагы бар да. Эми ар бир көз караштын кандай экендиктерине жардам берүүгө ушул күч структуралары ошолорду акыйкаттыкка чыгара турган бир кыймылдар болуш керек да. Ошондой кыймылдарды чын айтканда баарыбыз эле көрбөй турабыз. Ошол жигиттер дагы чын айтып атабы? А эмне себептен чын эле ушунчалык резонанс жаралып жатат? Ал эми бул баягы адамдардын үстүнөн кандайдыр бир комиссия түзүлө элек, мисалы үчүн дагы деле түзүлүш керек азыр. Эмне себептен баягы, ладно, биринчи ошол Жумалиевден башталса, эмне себептен иш дальше боше кетпей атат деп талапты койду депутат. Бул албетте абдан туура. Башка депутаттар дагы көтөрүп чыгып, ошол комиссиясын түзүп, тезинен кандайдыр бир деңгээлде мамлекет демилгени өз колуна алып, хаоска бергизбей ушул нерселерди алдыга кетириш керек, достор. Андан кийинки дагы бир чоң нерсе ушул Баткендеги тополоң боюнча ушул коомчулукта дагы бир мындай эмелер болуп жатат. Мисалы үчүн бул жөнүндө абдан Адахан Кимсанбаевич Мадумаров каттуу сүйлөдү президентке. Сын көз менен карап, эмне себептен ушул кезге чейин алгылыктуу иштерди жасабайсыз? Ким команда берет? Эгерде сиз команда бербесеңиз деди, сен деп сүйлөйт экен. Сен команда бербесең, ким команда берет? Сооронбай. Сен башкарбасаң, ким башкарат? Мен приказ бермек белем деп абдан каттуу мындай баягы жүрөгүндөгү коркпостук менен сылап сыйпоо, бизде мындай пахта коюп сүйлөө деп коет го, бир коркуп, коркунчаактык менен четинен айлантып сүйлөп, башкача бир варианттар менен сүйлөшөт да. Адахан Кимсанбаевич антпай эле бетине, эгерде ошондой президент болгондон кийин ошол нерсеге жооп берүүң керек деп туруп эле маселени тигинен койду. Ошол, достор. Анан менин өзүмдүн жеке жашоомдо дагы бир кандай бир өзгөрүүлөр болуп жатат деп эстесем, мен азыр жазып да койдум эле, Жамил Исмаилов деген бир акын жигит бар экен, чоң киши, мен курактуу, абдан ырлары сонун экен. Мен ушул Фейсбукка акыркы кездери эле ушул саясаттан бир аз маалымат ушул Фейсбукта көбүрөөк болот экен деп ошол Фейсбуктан маалымат алып жатып, капысынан ушул Жамил Исмаилов деген оозунан сөздөрү ыр болуп чуурулуп турган таланттуу менин мезгилдешим, курдашым экен. Ушул кишинин эмелери менен таанышып калдым, азыр ырларын угуп жатам. Абдан жүрөккө жакын, накта элдин сөзү менен жазылган абдан чоң таланттуу киши экен. Мен чын айтканда баягы Кыргызстандагы поэзияда, искусстводо болобу көп нерселерин ушул угуп кана анча-мынча эмелерден көрүп гана жүрбөсөк, баягы ички көп таланттууларды билбей калдык. Мен дагы ушундай чоң бир
таланттуу адамдын билбей калгандыгыма аябай өкүнөм, бирок али болсо да кеч эмес. Мен ушул кишинин чыгармачылыктары менен таанышып, башкасы менен мен абдан ушул ырларын угуп отуруп ырахаттандым достор. Ушул эгерде поэзия дүйнөсүнө кызыксаңыздар, ушул Facebook'ta бар экен, Жамил Исмаилов деп кирсеңиздер, достукка кошулуп, ушул эмесин уксаңыздар болот экен. Мага абдан жакты достор. Мендеги жеке өзүмдүн жашоомдогу, өзүмдүн личностумдагы бир жакшы нерсе ушул болду. Анткени ушул Facebook'ta ачып отурсаң эле көптөгөн бирине бири жаман сөздөрдү айтып, эки бетме бет болуп алып, үч бетме бет жердеш уруу регион болуп алып, абдан ызы чуулуу бир эме экен, платформа экен. Эми мен мурда Facebook'ta көп эме кылбайт элем, жакындан бери өздөштүрүп. Мен эмнеге жакындан бери карадым? Бул Facebook'ta бирок саясат көп болот экен. Ошол саясаттан маалымат алам десеңер, Facebook'ta көп экен да. Ал эми мен ушул YouTube'дан чыгып сүйлөө үчүн мага негизги маалымат булагы болуп, ушул Facebook, ошондой эле жанагы маалымат булактары башка болуп берип жатат. Ошондуктан ушул аралашып кичине Facebook'ка кирип калдым. Мен киргениме не жалею, өкүнбөймүн. Ушундай жакшы адамдар менен таанышып калганыма, дагы мындай таланттуу адамдарды көп жолуктурам деп ойлоймун. Мендеги жашоо, мендеги өзгөрүү, жаңылык ошол болду достор. Өзүмдүн жеке эмем. Анан ушул мына бүгүн эми мына 12-сиде болуп калды. Азыр ушул бүгүн 12-синен баштап Санкт-Петербург шаарында, бизде Санкт-Петербургда 6 миллиондон ашык калк жашайт. Мурда мындан да көп эле баягы туристтер кирип чыгып турчу маалында. Эртеңден баштап эми биз Москвадагыдай көчөдө маска тагынып жүрүшүбүз керек. Эми булар талап кылат экен. Кимдин маскасы жок болсо 4000 рубльден, 4000 рубль ошол биздин эле 4000 сомдой акча, 4000 сомдон штраф болунат экен достор. Ошондуктан ким азыр мени угуп жаткан болсо, балким баарыңыздар бул кезге чейин эле угуп койсоңуздар керек. Ушул Санкт-Петербург шаарындагы достор эртеңден баштап көчөгө чыкканда маска тагынууну унутпайлы. Россия болсо достор, ушул коронавирус оорусу менен ооруган адамдардын саны боюнча кечээки күнү дүйнөдө 3-чү орунга чыкты. Абдан көп. Мен жазып койдум эле, мына 221.344 адам ушул коронавирус, тажы вирусу менен ооруп, ошол нерселер такталды бул кезге чейин. Акыркы кездери Россияда күнүнө 11.000 адамдан оору жукту деп маалымат берилип жатат. 11.600, 11.500, ушул 11.000дин тегерегинде келе жатат достор. Анткени эмнеге көп болуп жатат дегенде, буларда азыр акыркы кездери абдан ушул тестирлөө, диагноз коюу абдан көп болуп жатат. Бирок бактыга жараша буларда мындай коронавирус ооруган адамдардын саны көп болгону менен кайтыш болгондордун саны ошол эле Италиядагыдай, Испаниядагылардай же болбосо башка мамлекеттердегидей көп эмес, ушу батыш мамлекеттериндегидей азыраак, ушул биздин Кыргызстандагыдай болуп эле ошончо миллиондогон адамдардын ичинен салыштырганда абдан аз. Кечээки маалыматтарымды угуп калдым. Эми анын канчалык даражада салыштырмалуу чын калп экендигин билбейм. Балким фейктир, балким чындыр. Ошол эле былтыр канча адам каза болсо, ушул кезде, ушул айларда, быйыл деле коронавирус болгонуна карабай ошончо эле адам каза болду деп айтып жатышат достор. Эми ар кандай буларда оппозициясы дагы күчтүү, либералдык эмелери дагы күчтүү, ушундай бири-бирине баш ийбеген көз караштагы топтор, баш ийбеген көз караштагы адамдардын ушундай социалдык сеттерде маалымат булактары ар кандай маалыматтар болуп ушинтип жатат. Эмнеси болсок дагы достор аман эсен бололук. Ошол кыргыз медицинада ошол медик кызматкерлер кайрылып жатышат. Мына биз Москвада иштеп жатабыз. Ушундай болуп чынында эле ооруп жатышат деп. Эми кандай болгон учурда дагы Кудай бизге ден соолук берсин. Ошол көрүнбөгөн балекеттен сактасын достор. Бул жаатта айта кетчү нерсе ошол, дагы айта кетчү нерсе ушул биздин орто жолдо калган мекендештерибиз боюнча мен кечээ дагы Москвадагы балдар менен дагы сүйлөшүп эме кылдым. Эмне себептен булар кандайча чыгып кетишкен, ким уюштуруп чыгып кеткен деп көрсө, баягы
эме болгондо алып кететке эме кылганда кыйналып жаткан адамдардын өз демилгеси менен чыгып кеткендер бар экен. Анын ичинде көбүнчө белети барлары бар экен. Иши кылып эмне болгондо дагы ошол 400-500 канча адам, балким 300 адамдыр. Биринчи келген 50-ге жакын адам кийин айтып атат дагы бир 200 адам келди деп. Дагы бир адамдар кошулса, ушул бир 250-300'дүн тегерегиндеги боордошторубузду ошол Россиянын ошол Солилецкий жагында чогултулуп, Самарадан өтүп Оренбургдун территориясына кирген жакта чатырчаларды тиктирип, азырынча бир кандайдыр бир жардамдар болуп жатат. Өткөн кеткен айдоочулар жардам берип жатат экен, коомчулук жардам берип жатат. Ошол кече почетный консулу 3-4 күндөн кийин келип, мен кече дагы ал жөнүндө сөз болгон. Ошондой эмелер болду достор. Булардын эми чынын айтканда ушул Москвада эми азыр Кыргызстанга кеткен жакыныраак, бизден мына Санкт-Петербургдан через Москва кеткен үчүн алысыраак, ал эми Москвадан жакыныраак үчүн аяктан көп адамдар кетишет да. Ооруп жаткан адамдар, мен мына Москвадагы жигиттер менен, кыздар менен тез эле сүйлөшүп турам. Ооруган адамдар көп болуп, мына мисалы үчүн кече мен маалымат алдым. Көкжаңактан биздин бир жердешибиз, Өзбек улутундагы жигит экен. Менден жашыраак деди, ушул 70-жылкыбы же андан да жашыраакпы. Жаш эле жигит автобус айдоочусу болуп жүрчү экен. Ошол коронавирус оорусунан каза болуп, Кыргызстанга эми азыркы ысык күндө ошол эмени жеткизишти ойлоп койгула, груз двестан. Илгери самолет менен оңой алып өтүп кетет эле, азыр эми машина менен моундайда ысыкта, албетте Казакстандын чөлдөрүндө күн абдан ысып калды, жеткириш абдан кыйын. Ушул эле жерде Димитров деген шаарында коюлуптур достор. Жаткан жери жайлуу болсун. Ушундай кабарлар болуп жатат ушул Россияда. Мен ошол баягы гуманитардык жардам кандай таралып жатат деп ошол боюнча маалыматты дагы бир аз алдым. Ошону таратып жүргөн жигиттерден алдым, ошону алган адамдардан алдым. Албетте баягы добровольный өз каалоосу менен жардам берип таратам дегендерге ошол Аликбек Жекшенкуловдун алдындагы ошол киши жетекчилик кылып жаткан ушул Кыргызстандын Москвадагы элчилиги жардам берип таратып жатыптыр. Эми баягы биринчи тараткан кездеринде элдерде бир аз наразычылык болуптур. Абдан бизде Ашан деген чоң ушул Санкт-Петербургда, Москвада магазиндер бар. Ошол Ашандын ичинде эң арзан, сапаты начар эмелер болот да. Көбүнчө эле ошондойдон бир 300-400 сомдун тегерегинде баасын эме кылганда азыркы адамдар мындай карап туруп эле билет. Гречка канча сом, канча эме, ичинде эти жок болгон дейт. Эми ал жагынан эми баягы подаренного коня зубы не считает, болсо зубы не смотрит деп коет. Белекке берилген аттын тишин караба деп коет экен да. Кыйналып жаткан мамлекетибиздин ушунчалык элге көңүлүн буруп берип жаткандыгынын өзү жакшы, бирок бергенге жараша достор бир мындай башка азыр гуманитарный помощторду ушул Россия деле, колунда бар адамдар деле, жердештери деле уюштуруп жакшынакай кылып берип жатат да. Ошонун алдында биздин элчилигибиз дагы баягы уят болуп калбай, орусча айтканда позор болбой, мындай элдин алдында кичине баягы берген адам дагы балдар айтып атат, ошону таратып жатып биз өзүбүз уялабыз дейт да. Ошону берип жаткан адам дагы, алып жаткан адам дагы бир кандайдыр бир ыраазы болуп, ушундай болуп, рахмат дей тургандай болуп, эми ушунча ора болгондон кийин саны көп, сапаты жок болгондон көрө андан балким саны кичине азыраак болсо дагы сапаттуу бир жардам бере турган. Эми көпчүлүк адамдар отурган жерге биякта 20-30дан адам отурат. Анан бир кичине гуманитарный помощту берип ал баягы чымчылап мынтип салып койгондой болгондун өзү туура эмес болуп калат достор. Анан дагы айта кетчү нерсе, абдан ушул Санкт-Петербург, башка шаарларда кандай билбейм, Москвада, Санкт-Петербургда, айрыкча Москвада жумушу жок отуруп калган жарандарыбыз абдан азыр кыйынчылыкка туш келип калды. Эгерде ушул азыр мына дагы алдыда 20 күндөй бай, 20 күндөй бар. Дагы жакшы, баягы биздин ушул кыйынчылык кез орозого туш келип, адамдарды баягы чыдамкайлык жактан көп эмеден ушул нерсе дагы кармап турат. Эгерде дагы ушундай болуп дейт, эми жаш балдары барлар бар, кош бойлуулар бар, иши кылып баягы Кыргызстандагы жашоо ушул жерде деле ошондой эле жашоодо эми миллионго жакын адам жашайт ушул Москва менен Санкт-Петербургдун өзүндө эле. Эгерде биринде жумуштар башталып кетпесе, биз эмне кылышыбызды билбейбиз дейт. Эмне кылыш керек? Ачка өлүп калыш керекпи же болбосо андан жатып өлгөндөн көрө атып өл деп жолго чыгышыбыз керекпи? Биз жолго болсо дагы чыгабыз деп
Misal үчүн Москвадан ошондой бир кабарлар болуп жатат достор. Эми ойлосоңор абдан кыйын болуп жатат да, мамлекет жардам бергендигине карабай кыйынчылык болуп келе жатат достор. Ал коронавирусунан дагы ачкачылыктан кыйналып ушундай үй бүлөлөр, ушундай адамдар биз ушундай нерсеге туш болуп калдык да. Бул жерде баягы эле инвалидтер же болбосо кары картаң адамдар эмес, бул жака жалаң иштейм деп келген алдуу күчтүү эркектер, кыздар бардыгы келишкен да. Мына ошондой алдуу күчтүү биздин жашообуздун катмарындагы адамдар ушундай кыйынчылыкка туш келди достор. Анда эмесе мен уже 20 мүнөт сүйлөп коюпмун. Бир аз сиздерге эмне болуп кетип аткандыктарын жооп берүүгө аракеттенейин. Мына интернетти өзүмдүн комментарийлеримди ачып туруп, көп сүйлөсөк убакыт көп кетип, кызыгы да кетип калат экен. Ошондуктан азыраак эме кылам достор. Анан мен макул болбой турган, мисалы үчүн мен кээ бир эмелериңерге жооп бергим келбейт. Мындай жаман пикирлерге, эмеге мен көңүлүмө туура келбесе, мен макул эмесмин деп коюп гана окуп кете берем. Бирок мен макул эмесмин дебейм. Эмне себептен макул болбогонумду эфирден көп убакытты алып эмеге жооп бере албаймын. Ал эми жооп бергендерим ушул өзүмө карап туруп, керектүү деп ойлогон, балким силер ал нерсени керексиз деп ойлойсуңар, эми ар кимдин өзүнүн иши. Мен баягы ошондой нерселерге жооп берүүгө аракеттенем достор. Анда эмесе кеттик. Так. Комментарийлерге саякат. Адахан Мадумаров жана Чоң Казат деген бир контент кетирдим эле, ошого бирөө жазыптыр. Бакытбек Асанбеков дейт. 49 мүнөт болуптур. Өзүңүз аксакал болуп каналыңызды өзгөртүп, кыргыз жомок деп кичинекей балдарга жомок окуп берсеңиз көп пайда болмок. Политиктер өтө көп болуп кетти. Эми Бакытбек адаш экенбиз. Жомок болобу, аңгеме болобу, поэзия болобу, колуңуздан келсе сиз дагы ушундай жомокту айтып отуруңуз. Мен бул жомокту айтуу менен эле биринчиден өзүмдүн бир рахат алам мен. Сиз каалаган нерсеңизден сиз балким отуруп алып, шорулдатып чай ичкенден рахат алаттырсыз. Мага ушул нерсе жагат. Ал эми мага жаккан нерсени кимдир бирөөнүн жүрөгүндөгү нерсесин сен андай кыл, сен мындай кыл деп мен мисалы үчүн бирөөгө айтпайт элем. Башкаларды дагы ушундай нерсеге үндөп кетет элем. Мен өзүмдүн ушул коомчулукта мен айрыкча мына акыркы кездери Адахан Мадумаровичтин бейнесине эме кылып, бир ушул кишини баягы көз караштарын таратууда, шайлоого бир эме кылганда элдер адашпай деп мен дагы бир ушундай бир өз көз карашымды элге айтуу максатында ушул каналымды колдонуп жатамын да. Так менин каналым өзү мындай жомок эмес. Мен өзүм массажист болгондуктан ушул массаж тармагында сиз бул жомоктордун этек жагында карасаңар, мен бир күндө 2-ден 3төн контент кетирем. Мен ушундай массаж жагынан эме кылгам да. Ал эми мен сизге отчет берип, актанып эме кылбаймын, убактымды ага дагы кетирбеймин. Так, кеттик анда дагы. Асел Медер. Кечээ Кыргызстан тарыхын көрдүм. Кирип көрүп койгулачы. Бөлүнгөндө кыргыздарды ким эмне кылганын тентек деген каналдан дейт. Үнү Урмат Барченовдук экен. Достор, ушул туура ынтымакка барбай жүрүп, бири-бирибизди чукуп жүрүп, ушул кезге келе жатабыз. Биз ынтымак болушубуз керек. Мен мурда да айткам. Биз акыркы кездери гана ынтымаксыз болуп, бири-бирибизге жаман сөздөрдү, жаман пикирлерди айтып ушундай болуп кеттик. Мен жана мурункуда да айткам, Союздун кезинде мындай эмес элек. Бир мамлекеттен биз мен Россияда кызмат кылгам, Тивер шаарында. Айткаммын мурда дагы. Биз нарын болобу, башка болобу, ошол жактан чогулуп студенттер, ишчилер, ошол жерде жеңил өнөр жайы өнүккөн эле жолугуп, бир туугандай болуп катташчубуз да. Азыр эле достор ушундай ар кандай немелер болуп кетти. Албетте биз ынтымаксыз болсок, бизди бирден чаап кетет. Жанагы мага сын айткан жигит айтыптыр. Сиз оюңузду айткыңыз келсе, кыргыздардын тарыхын окуп, санжырасын айтып, акылыңызды айтыңыз. Рахмат, сиздин кеңешиңиз эсте болот. Мен кыргыздардын тарыхын окуп жүргөн кезде билбейм, сиз каякта жүргөнсүз. Так, сизге окшогон адамдар оюн токтото албаган адамдардын айынан Мадумаров жумушу жок жүрөт. Баягы
terminde nonsens dep koyot. Madumarovду men kolumdan gelse men prezident kılıp çokuma koyup götürüp alat elem, urmattуу Bakытбек. Так. Дагы Нурбек Кулбаев аксы деп жазып коюптур. Аксылык жигит окшойт. Так, дагы Нурбек Кулбаев азиятсыз менин оюмдай экен. Азатсыз деп түшүнбөдүм. Менин оюмдай экен. Сизге жолугайынчы байланышыңызчы. Мен 8 904 638 70 56 WhatsApp'ым. Байланышыңыз келсе, мен 24 saat boyu албетте уктап жатканда уктап калам, жөн убакытта телефонуму алганга аракеттенем. Bakытбек, жанагы Bakытбек. Мага абдан бүгүн информациялык согушту бул жигит баштап турду. Дагы эмне деди экен? Сиз оюңузду тактак айтпайсызбы? Тактак айтышка аракеттенем, Bakытбек. Рахмат. Так. Туура кантип кабарлашабыз дейт Нурбек Кулиев. Мен жана WhatsApp'ымда айттым. Дагы ушул Bakытбек жазыптыр. Мен ушул комментарийлерге саякат Адахан Мадумаров жана Чоң Казат деген эмен боюнча сүйлөп жатат да. Бул ошону көрүп атып эле мени сого өттүр. Пулемет менен атыптыр. Тадада тертип. Сиз баяке политика тууралуу сүйлөгөнгөр келсе сынган кылычты окуп чыгыңыз өтүнүчүм дейт. Балам, мен 50-гө чыктым, Bakытбек. Сен жаш эле болушуң керек. Эгерде менин курдашым болсоң кечирип кой. Эгерде менин бир жаш бала болсоң, мен сынган кылычты 7-8 класста окуп жатканымда, балким Bakытбек сиз туу элек кезде мен окусам керек сынган кылычты. Мен кандай китептерди окуганымы мен эсептеп берип мактанып отурбаймын. Менин мезгилдештерим, менин тааныган досторум ал жагынан мени жакшы билишет, достор. Так, дагы Bakытбек жазыптыр. Ассалам алейкум. Мадумаров түндүккө келип калса түштүккө жардам бергендир. Мадумаров акылдуу адам, сөз жок, бирок мамлекет башкарчу адам эмес. Эми сенин пикириңе карап башкарчу эмес деп отурбайт. Аны сен же болбосо башка билбейт. Ким кандай адамдар азыр башкарып жатат, башкарчулар, башкарчу эместер. Көп адамдарга караганда Адахан Мадумаров билимдүү, илимдүү. Эми крайний вариант экөөбүзгө караганда чын айтканда билимдүү киши да. Ошол айтып кое турган. Чынар Орозалиева. Так, эң туура сөз болду. Так, бул Чоң Казат 30 жыл элди жегендер калчылдашып деген теманын тегерегинде айтып атат. Эң туура сөз болду. Чоң күчтөр чогулалычы, Адахан Мадумаров баш болуп бириккилечи. Ынтымактуу болсоңор чоң жеңишке. Эң туура чоң жеңишке болобуз. Ынтымактуу болбой анан бири-бирибизди чукуп отура берсек, баягы ойдон жүрө беребиз. Малыбызды багып, суббота базар күнү уйларды базарга апарып сатып, эптеп айылда. Эми биз көбүнчө айылда жашаган, мен айылдын жашоосун айтып атам да. Мен жанагындай болуп башкарманын баласы болгон эмесмин, башка болгон эмесмин, кыйынчылык менен чоңойгом дегендей варианттар да. Так, Муслим, Адахандын тили эле бар дешет, бирок Адахандын духу жөнүндө айтышпайт. Сокеге ачуу акыйкатты ким айтууда? Мадумаровтан башка дейт. Абдан туура. Кимиңер айтып атасыңар? Бетине туура, достор, мынтип артынан кымпыйып, ушак сөздөрдү айтып, жанында колтуктап жүрүп алып, сен жакшы деп анан кийин убагы келгенде канжар менен жүрөккө сайып кеткен адамдардан көрө Адахан Мадумаров ачык сүйлөп, колуңан келсе азыртан оңол жакшы жака баралы деп, мындай койнунда котур ташы жок, ичинде ичегеси сыртында ушундай жакшы шатыра шатман жүргөн саясатчы үчүн мен Адахан Мадумаровду колдоймун, достор. Ачык айтат, коркпой айтат, эр жүрөктүүлүк менен мындай саясатта ушундай бир ачык сүйлөгөн дагы керек да, анан кийин качып кетип, башка болгон саясатчыларды эле көрүп жүрөбүз, достор. Так. Убактыбыз 29 мүнөт калыптыр. Дагы акыркы 3 суроого жооп берип коеюн. Андан башка жетишпей калгандар капа болбогула, достор. Ушундай гений, так, Сыймык Жапыкеев, Энис Борубаев, Айчүрөк Сүлекеевалар жөнүндөгү контентке сүйлөптүр. Ушундай гений киши экенсиз, ушундай депутат кишилер керек. Жанакында эки сөздү бириктире албай жүргөн депутаттардын кереги жок. Жана башка
Жанагы Бакыт деген жигит мен аябай эме кылды эле, кайра бул Бекболот Ишеналиев дегени мактап мени гений деп койду. Достор, мен гений болгондо ошол жерде силер менен аңгемелешип отурат белем. Анда башкача болот эле го. Кыргызстанда силердин жаныңарда гений болуп акылым айтып отурмакмын да, достор. Кайда эми бизде андай гений болуш. Так, Назгүл Онарбековна. Абдан туура сүйлөдүңүз байке, мен да ошондой ойлойм да, туп-туура айттыңыз. Рахмат. Ошол Сыймык Жапыкеев, Эрнис Бөрүбаевтар жөнүндө мен передача кетирдим эле. Кече ошол 5000 адам просмотр болду. Аябай жакшы кетти да ошол эмем. Так, Сыймык байке алга. Ушуну менен бүтүрөбүз. Сыймык алга. Кечээки сиздердин ишиңиздер ушул автобустарды койгон нерсеңер абдан баягы орустарда гвоздь программы деп коет. Чоң гвоздь болду. Силердин ушул тилек максатыңар ишке ашып, жалпы бир жакшы акыйкат заманга жетсек экен, жалпы күч болуп туруп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып ынтымак менен ушул сери кардиналдардын ичегесин чуап, бир моокун канып, мамлекеттин бир карыздарынан кутулуп, ушундай жакшы нерселерге жетелик. Урматтуу менин катталган адамдарым, пикирлериңерди жазып, жазылбаган адамдар болсо, катталбагандар болсо катталып, анан мен кече да айттым эле, бир видео аркылуу обращение кылсаңар мен ушуларды кылам деп, ошондой кылгыла. Бирөөлөр боюнча пикирлериңерди айтсаңар. Саламатта тургула. Жарым саат сиздер менен сүйлөшүп койдук. Кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта бололук.